Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү күндөгү өлкө аймагындагы жана облустагы болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырып, назарыңыздарда ысык көл жаңылыктарынын кечки чыгарылышы. Аны менен бүгүн мен Салтанат Керимпул кызы тааныштырам. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президенттин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Кожоев Жылуу Булак айылынын тургундары менен жолугушту. Ийгиликтүү аймак долбоору келишим менен биринчи ишин жыйынтыктап, кайрадан Ийгиликтүү аймак 2 аттуу жаңы долбоор ишке кирди. Балыкчы шаарында акылдуу эсептегичтер коюлууда. 40 командага чыккан көкбөр оюну Жети Кыз районунда өттү. Президент Садыр Жапаровдун коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата кайрылуусу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө байланыштуу кайрылуу жолдоду. Мамлекет башчысынын кайрылуусу. Урматтуу кыргызстандыктар, кадырлуу калай калк. Азыркы аламдашы пандемия шартында жемкордукка каршы күрөшүү маселелери актуалдуу ойдон калууда. Анткени алар дале болсо мамлекеттик мекемелер менен коомдук турмуштун туруктуулугуна коркунуч жаратып келет. Жыл сайын 9 декабрда белгиленүүчү коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүн утурлай Кыргыз Республикасы Бириккен Улуттар уюмунун коррупцияга каршы конвенциясынын жоболорун ишке ашыруу боюнча аракеттерди улантып жатат. Кыргызстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарууда. Бириккен Улуттар уюмунун кеңсеси менен биргеликте жогоруда аталган документтин алкагында талдоо изилдөөлөрдү ийгиликтүү жүргүздү. Мындан тышкары, мамлекетибиз башка эл аралык антикоррупциялык уюмдардын дагы иш-чараларына жандуу катышууда. Ошол эле учурда келечекте Кыргызстанды Европа кеңешинин жемкордукка каршы күрөшкөн өлкөлөр тобуна киргизүү мүмкүнчүлүгү иликтенүүдө. Ушул тапта республикабызда мамлекеттик кызматкерлердин декларация тапшыруу тартибин өркүндөтүү маселеси, алардын мүлкү тууралуу маалыматтарды текшерүүнү жакшыртуу, жемкордук көрүнүштөрүнө катыштыгы барларды расмий кызматтарга жолотпоо, бул маселелерди чечүүгө коомчулуктун катыштыгын кеңейтүү, калк арасында коррупцияга каршы стандарттарды жайылтуу чаралары артыкчылыктуу багыт катары каралууда. Антикоррупциялык ишкердик кеңештин алдында коюлган тапшырманын негизинде азыр жаңы программалык документ иштелип чыгарылууда. Анда жүзөгө ашырыла турган тапшырмалар жана максаттар так белгилениши зарыл. Кыргызстандын жемкордукка каршы аракеттениши боюнча даярдалып жаткан жаңы улуттук стратегиясында аталган багыт эске алынат деген ойдомун. Колдонуудагы мыйзамдардын коррупцияга каршы күрөшүү боюнча чаралары менен аракеттенүү тартиби толук жөнгө салынбай. Мамлекеттик органдардын, кызмат адамдарынын жоопкерчилиги так белгиленген эмес. Дал ошондуктан жемкорлорго каршы жүргүзгөн күрөшүүбүз натыйжа бербей жатат. Башкы прокуратура коррупцияга каршы аракеттенүү жөнүндө мыйзамдын жаңы долбоорун иштеп чыгуу тапшырмасын алды. Ал декларативдүү гана мүнөздүү болбой, учурдун жана дүйнөдөгү заманбап талаптарга жооп бериши керек. Эмки жылдын башында ушул жана башка долбоорлорду жүзөгө ашыралы деген ниеттебиз. Биз өлкөдөгү жемкордукту жоюу саясатына зор маани берип, сөзсүз ишибиздин өтөөсүнө чыгабыз. Өлкөнүн өнүгүүсүнө залакасын тийгизип жаткан коррупциялык көрүнүштөрдү оздуктоого саясий эрк жетиштүү. Биздин бул жааттагы иш-аракеттерибиз элибиздин жашоо турмушунун сапатын көтөрүүгө, мамлекеттик аппараттын ишин жакшыртууга, бюджеттик каражаттарды сарамжалдуу сарптоого багытталат. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоонун жыйынтыгында бир мандаттуу округтарда 5%-дан ашык добуш алган 166 талапкерге шайлоо күрөөсүн кайтарып берет. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Мыйзамга ылайык шайлоочулардын 5%-дан кем эмес добушун алган талапкерлерге ошондой эле шайлоо жараксыз деп таанылган учурда күрөө кайтарылып берилет. Быйылкы парламенттик шайлоодо бир мандаттуу округтардан 282 талапкер катышкан. Алар БШКнын депозиттик эсебине 100 000 сом өлчөмүндө шайлоо күрөөсүн салган. Жалпы сумма 28 миллион 200 000 сомду түздү. Шайлоонун жыйынтыгы боюнча 5%-дан кем эмес добуш алган талапкерлердин саны 155-ти түздү. Алардын ар бирине 100 000 сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсү кайтарылып берилет. Ошондой эле номер 27 1 май округу жана Свердлов шайлоо округу боюнча катышкан 11 талапкерге дагы күрөө кайтарылат. Бул округтарда баарына каршы добушу көбүрөөк болгон. Ошондуктан бул округтар боюнча кайра шайлоо өткөрүлөт. Жалпысынан талапкерлерге кайтарылып бериле турган күрөөнүн суммасы 16 миллион 600 000 сомду түзөт. 5%-дан аз добуш алган бир мандаттуу талапкерлерге акча кайтарылып берилбейт. Ошондуктан калган 11 миллион 600 000 сом республикалык бюджетке чегерилет. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өткөн.
Кыргызстанда 9 декабрга карата дагы 66 адамдан коронавирус аныкталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 41, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 16, Ош облусунда 1, Ысык Көл облусунда 5, Баткен облусунда 1 адамдан илдет жаңы табылды. Өлкөдө пандемия башталгандан бери 183.810 адам коронавирус жуктурган. Соңку суткада 2 бейтап каза болду. Жалпы өлүм учурлары 2764 болду. Ал эми бир суткада 74 адам илдеттен сакайып чыгып, дагы сакайгандардын саны 178.851 түздү. Бүгүнкү күндө стационарларда 365 бейтап, үй шартында 347 адам дарыланууда. Түп районунун Жылуу Булак айылында таза суунун жетишсиздиги, трансформация маселеси. Ошондой эле мындагы мектептин эскилиги жетип, анысы аз келгенсип тардыгы окуучулар үчүн бир топ көйгөй жаратып келет. Ушул жана башка дагы социалдык маселелерди талкуулап, чечүү үчүн президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Кожоев аталган айылдын тургундары менен жолугушту. Айылдагы көйгөйлөр туурасында Айнура Достукбекованын материалы. Облус башчысы Мирбек Кожоев Жылуу Булак айылынын жашоочулары менен жолугуп, алардын көйгөйлөрү менен жеринде таанышты. Мында тургундардын басымдуу бөлүгү айылдагы таза суунун жетишсиздиги, трансформация маселеси өңдүү бир катар көйгөйлөр менен кайрылышты. Илгертен бери ушул жерде таза сууга жетпей койдук айналайын. Үйдө жашайт, свет өчүп калса, 3 километр Сандаш жактагы булактан барып алабыз. Анан бұл жерде 3-4 эле жерден колонка чыгат, илгери коюлган суу чыгат. Калган жерде суу чыкпайт, элдин баары чубайт деп жатат, сазга чубайт. Анан могу эки жогору жактагылар таза суу ичпейт, байкуштар. Арыктан келген суу ичип мына Экмекок, Алби Хукок дегендер пайда болуп келиндер. Январь айында тендерге беребиз проектин. Анан башталышы болсо жаз алды менен башталат деп буюрса. Анан кат түрүндө да жооп берип коюңуздар, ушуну элге көрсөтөлүш, катты көрсөтөлүш деп кат түрүндө дагы аяка ошо маалымат берүү үчүн сурандык. Буюрса кат келсе да ал жактан да көрсөтөбүз. Жер жок участка. Үй салганга. А кээ бирөөлөрү тетиги кылымдан бери ээлеп алып, кээбирөө каланып турат. Эметпейт. Азыр бир аэропорт түзүп жүрөт. Ошол бүт коркунууларды карап алып келе турган болсо, уже биз дагы өкмөткө киргизебиз. Акылбек Сөмекович айткан, жаңы жылга чейин 23 декабрга чейин бүт даярдагылар республика боюнча бир токтом менен трансформация кылып берем деген. Биз ошо аракет кылып азыр чуркап жүрөбүз. Ошондой эле тургундардын арасында жөлөк булалуу жана айыл ичиндеги көмөк чордондорунун аздыгынан улам электр энергиясынын кубаттуулугу начар болгон көрүнүштөргө багытталган суроолор талкууланып, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарына жөлөк булалуунун жолдору тууралуу жана электр энергиясы боюнча маалымат берилди. Менин уулум бар үйдө. Анан ошо мага карап, үйдө 2 баласы менен. Анан келинимдин да боюнда бар. Уулум иштебейт, жумуш жок. Ушуга бул жерден пособие чыгарбай атышат. Бул эмнеге антат? Үй бүлөнүн кирешесин эсептегенде, бир үйдө 5 бала болсо, мисалы үчүн, ар бирине бөлгөндө, мисалы үчүн 1000 сомдон ашпаш керек. Ар бир жарангач, ар бир душка бөлүнгөндө 1000 сомдон ашпаш керек. Ошондо эгер сиздин үйдө 3 киши болсо, тапканыңыз 5000 сом болсо, уже ашып кетет. Ошондон жакыр үй бүлө деп эсептелбейсизчи. Анан кышында күн суук болгондо, биз жак мендер өйдөрүп жашайм. Свет вообще слой болуп, чай кайнап аялат да. Ушул эмеге трансформатор коюп берсеңер дегенде ар бир көчөгө түндөн болсо дагы 2 көчөгө берип болчу. 4 эле 5 эле трансформатор. Кайсы эмелерде 0 фазаларда отурат. Полноценный 0,4 восстановить этебиз. Кроме трансформациядан өтө элек жерден башка аларга капитальный курулуш курулат. Мындан тышкары жашоочулар өлкө башчынын дыйкандарды колдоо максатында дыйкандар менен фермерлерди жер салыгынан бошотуу жарлыгына карата суроолорун беришти. Белгилей кетсек, 2022 жылдын 1-январынан тарта дыйкандар сугат жер, кайрак жер, жайыт жана чөп чабыш жерлерге салык төлөөдөн бошотулат. Ошондой эле айыл чарбасына бөлүнгөн 6% насыялардын берилиши боюнча бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатканы белгиленди. Жана дыйкандарга өз баасынан 30% жеңилдетилген өрөндөр берилеби деген суроолорго тиешелүү кызматкерлер тарабынан маалыматтар берилди. Фермерлер үчүн налогтон бошотулабы, бошотулбайбы деген суроо биринчиси. Дыйкандар, фермерлер. Экинчи суроо. Муреке 5% менен 6% менен деген кредиттер бар экен.
бизге жетпейт. Ана мындай ушактан угуп каласың, чоңдор бөлүп кетиптир. 22 жылдан баштап 22, 23, 24, 3 жылга бошотту. Бул кайсы жерлер? Булар жанагы Сугат, Кайрак, анан жанагы чабыш жерлер да. Президентибиз айтып атат. Бул боюнча бардык банктарды текшертип, өзгөчө мамлекеттик банктарды текшерткенде чынында эле 97% буга чейинки берилген кредиттер элге жетпей алган. 97%. Болгону 3 эле сом ушу дыйкан фермерлерге жетип келген. Ушунун баарын текшертип туруп, анан өзүңүздөр көрдүңүздөр. Улуттук коопсуздук кызматынын башчысына тапшырма берди. Жанакы ар бир банктагы кайсы министрдин, кайсы губернатордун, кайсы депутаттын тууганы, жакыны алган дегендин баарын тактап туруп, биргилеген папканы ошол улуттук коопсуздук кызматынын башчысына берди. Учурда банктардын баарында азыр текшерүү болуп атат. Акимдин жетекчилигинде атайын айыл өкмөттөр менен иш барат эми. Азыр сиздерге алгоритм түшүрүп беребиз. Ким 6%-тик жанакы кредитти ала алат. Дыйкан фермерлердин баардыгын албетте биринчи жылы эле баардыгыңыздарга жеткизип койгонго мүмкүнчүлүк жетпейт. Бул айылдандар алгандар бар, былтыр Апсаматтын ажыратысы бар, өзү барып чүйдөн алып келген өрөндү. Мунун да түшүнүңүздөр да 30% жеңилдетилген деген баасынан 30%-ин мамлекет субсидиялап өтөп берет, 70%-ин өзүңүздөр төлөйсүздөр. Акча даяр болуш керек. Анан бизде Кыргызда мындай бар эмеспи? Жерин айдап кой, эртең өрөсүн издебегиле да. Үйөндө колдон келсе могу кышында даярдап алам. Ошондой эле өкмөттөр аралык кыргыз-швейцариялык сүт программасынын натыйжасында түзүлгөн айылдагы сүт булак ишканасында иштетилген саркындылардын калк жашай турган жерге төгүлүп жатканы да көйгөй жаратары айтылды. Мындан тышкары өзгөчө кыш мезгилинде Борбордук көчөдө кар тазаланбай тайгак болуп, айдоочуларга кооптулук жаратарын белгилешти. Ана бул заводдон чыккан акырчыкын жана ачып эле токойго апарып төгөт. Ал токойго барсаңар ошак эми жөө болбойт, турганга болбойт, жытыч. Сүттүн суусу төгүлгөн. Анысы мындай эле жерди катлаган газ турып төгөт ошакачы. Аякта элдер жашайт аякта да, токойдун ичинде. Баягы мансам менен. Алар арзанат, алар деле болбойт, алар деле сөзүн угушпайт. Мына заводдун саркындысы боюнча дагы маалымат катары айтып коеюн. Ушул президенттин колдоосу менен келаткан жумада Ысык Көл облусунда эле иштей турган экологиялык милицияны кайра ачтык. Билесиңер, 2090-жылдардан иштеп, ама 2000 жылдарда жабылган болсо керек эле. Мына эки браконьерликке, карагайды кыйгандарга экологиянын маселесинде өтө чоң бир иштер, мыйзам бузуулар болуп кеткен. Темир деле техника деле чарчайт экен. Азыр ушул тапта болгон 2 грейдерим бар. 2 грейдер кар түртө турган. Бирөөсү 80-жыл, 40 жыл болду. Экинчиси Кытайдын техникасы 11 жыл келген, 10 жыл болуптур. Кытайдын техникасы бир 3 жыл жакшы иштейт экен. Андайын ал деле чарчайт экен дагы ар бир тетиктерин алмаштырабыз, кайра салабыз, башкасы кетет, ушундай болуп атат. Эң орчундуу делген маселе айылдагы билим берүү уясынын эскилиги жеткен аз келгенсип тар болгондуктан мында окуучуларга кыйынчылык жаралат. Окуучулар 2 смен менен билим алышып, айрыкча кыш мезгилинде кечке чейин калып калышары белгиленди. Аталган мектепте 355 окуучу билим алат. Биздин мектепте Мукай Элебаев окуган. Президентибиздин биринчи мектеби. Ушул жер. Авариялык деп табылганына канча жыл болду, муну МЧСтин эмес чыккан. Балдар 2 смен окуп түн ичинде тарап атышат. Ушуга бир көңүл буруп, ушуну кайрылууну кабыл алып койсоңор. Мектеп салыш керек. Райондо башка айылдарга барсаң, бүт баары 2 этаждан мектепте окуп атышат. Тургундардын жаңы мектеп куруу суранычы боюнча облус башчысы Көлдү өнүктүрүү фондунан документтерин бүткөрүүгө каражат бөлүнөрүн, ал эми курулуш ишине мамлекеттин көмөгү керек экенин айтат. Ал эми жогорудагы башка маселелер райондун деңгээлинде да чечилерин баса белгиледи. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин көрсөтмөсүнө ылайык өстүүздөгү жылдын 8 декабрынан баштап Ысык Көл областык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги аймактын тургундары менен биргеликте жолугушууларды өткөрүшүүдө.
Аталган жолугушууларда милициянын аткарган ишмердүүлүгү боюнча отчеттор берилип, андан сырткары орун алган көйгөйлөрдү эффективдүү чечилиши боюнча коомчулуктун талкуусуна маселелер коюлууда. Ушундай эле жолугушуунун алкагында областык милициянын башчысы Жети Өгүз районунун тургундары менен кезикти. Бул туурасында Гүлбарчын Молдоеванын сюжети. Облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын Жети Өгүз районунун тургундары менен болгон кездешүүсүндө ал бүгүнкү күндө укук коргоо органдарында өткөрүлүп жаткан реформалар, 1-декабрдан баштап күчүнө кирген жаңы кодекстер, элге сапаттуу мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө милициянын көчмө кабылдамаларынын ролу боюнча маалымат берди. Ошондой эле коомчулуктун көңүлүн райондо орун алып жаткан мал уурулук, бирөөнүн мүлкүн уурдоо фактыларына жана жол кырсыктарынын оор кесепетине да бурду. Мал уурулук боюнча алдын алуу иштерди жүргүзүү. Мына быйыл канча мал уурулук болду, ошонун 77% элге кайра кайтарылып берилди. Акча каражаты менен кайтарылып берилди, малдын өзү менен кайтарылып берилди, ошо кылмышкерлерди кармап. Жол кырсыгы боюнча мына азыр акимдер менен да сүйлөшүп атабыз. 2022 жылга бир жол сызыктарын, ушул жол чырактарын орнотуу, күйгүзүү жана оградаларды коюу, жөө жүргүнчү айдоочуга мешать этпей, айдоочу жөө жүргүнчүгө мешать этпей, бир ушул жол коопсуздугун сактоо боюнча, жол эрежелерин сактоо боюнча иш алып барып атабыз. Жолугушууда жаш-өспүрүмдөр арасында өз өмүрлөрүнө кол салуу жана мектеп аракети боюнча көйгөйлөр да өзгөчө талкууга алынды. Жыйындын катышуучулары областык ички иштер башкармалыгынын башчысына суроо берүү менен жоопторду да алууга толук мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Азыр эң жакшынакай жол коопсуздугу жөнүндө жакшы конкурс өтүлүп атат. Азыр биздин мектепте данный время болуп атат. Балдар жакшы катышып атат. Биринчи аймактык болгон, андан кийин райондун деңгээлинде болуп атат. Жюрилер ГАИден келип, ошондой эле милиция кызматкерлери менин айта турайын деген сөзүм, бирдикте кызматташып, ушул даярданган окуучуларга, командаларга жакшы белектер даярдалбаптыр. Ушул белектерди даярдап, эми Кудай буйрса областка чыккан командалар дагы даярданып атышат, областтык деңгээлде дагы кызыктыруучу белектер коюлса деген сунушум бар эле. Ошол конкурска жакшы дайынданып, жакшы белектерди дайындап берели. Анткени бул жерден форма, өзүңүздөр билесиздер, ар бирин камдаган эле келип кыйынга калат. Анан областка жакшы камданыш үчүн кызыктыруучу жакшы белектер. Мектептерде биз да ушундай иштерди жүргүзүп, айылык пландарды түзүп алып, айылдын имамдары менен соцпедагог, айылдык депутаттар менен биргеликте ушундай иштерди алып баруунун астында туруп атабыз. Бул иш-чараны колдойбуз. Жаап жашырбастан ушундай тартип бузуучулуктардын баардыгын алдын алсак, коомубузда бир жакшы өзгөрүүлөр болуп, жаштарыбыз жакшы жакка багыт алат деген ойдобуз. Район үчүн пайдалуу жыйын деп эсептейм, анткени мектеп өз алдынча иш алып барганда бул жыйынтык азыраак болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн коомчулук менен бирге, ошол ички иштер бөлүмү менен биргеликте иш алып барса, бир жыйынтыгын көрсөтөт деп эсептейм. Облустук милиция жетекчилигинин көз карашы боюнча мындай жолугушуулар эл менен милициянын ортосундагы байланышты бекемдеп, өзгөчө курч болгон көйгөйлөрдүн чыңалуусун чечүүгө жардам бермекчи. Бүгүнкү жыйында Жети Өгүз районунун тургундарына түшкөн бардык сунуштар каралып, алар боюнча тийиштүү чечимдер кабыл алынат. Мындай форматтагы жолугушуулар Ысык көл облусунун башка шаар жана райондорунда да өтмөкчү. Гүлбарчын Молдоева, Нурлан Асанов, жаңылыктар, Жети Өгүз району. ЮСАИДтин ийгиликтүү аймак долбоору 2016 жылы уюшулган. Бул күндөн тартып долбоорго өлкө аймагынан 4 облус пилоттук аймак катары тандалган. Алар Жалал Абад, Ысык көл, Нарын жана Ош облустары. Жалпы долбоорго 5 жыл аралыгында 50 айылдык жана шаардык муниципалитеттер менен кызматташып, алардын ишин жакшыртуу жана жарандарга көрсөткөн кызматтардын сапатын жогорулатууга багытталган. Ийгиликтүү аймак долбоору келиши менен биринчи ишин жыйынтыктап, кайрадан Ийгиликтүү аймак 2 аттуу жаңы долбоору ишке кирди. Бүгүн бул боюнча атайын семинар дагы өткөрүлүп, ага Ысык көл облусунан тандалган 3 пилоттук райондордун өкүлдөрү чакыртылган. Кененирээк Жанар Алмазбек кызы токтолот.
USAID-тин 2016 жылы уюшулган ийгиликтүү аймак долбооруна Ысык Көл облусунан Жети-Өгүз жана Ак Суу райондору кирген. Алардын катарында пилоттук аймак катары тандалган Теплоключенко айылы 1987 жылы уюшулган айыл өкмөт. Учурда 13 миңден ашын тургуну бар бул аймак өзүн өзү камсыздаган айылдардын бири. Бул айыл долбоор менен биргеликте 5 жылда жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу иштерин алып барышты. Бул долбоор негизинен бизге юридикалык кеңештерди, кандай кызматтарды уюштуруу керек, кандай алып баруу керек, ошолор боюнча кенен колдоолорду көргөзүп турду. Эми бул долбоордун алкагында биз катуу тиричилик таштандыларын чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүнү уюштуруу стратегияларын иштеп чыктык, кызмат көрсөтүүнүн стандарттарын иштеп чыктык. Ошондой эле тарифтик саясатты кандай жүргүзүш керек, калькуляция кандай болуш керек, мына ушул жаатта долбоор менен бир топ ийгиликтүү иштерди алып бардык десек болот. Ушул өңдү пилоттук аймак катары тандалган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда ийгиликтүү аймак 2 долбоору боюнча семинар өткөрүлдү. Иш-чарага өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Улан Далиев жана USAID-тин райондук мамлекеттик администрациялардын өкүлдөрү да чакырылган. Элдин жашоо тиричилигине жардам кылчу, жашоосун оңой, жеңил, ыңгайлуу кылчу, ушу мисалы катуу тиричилик калдыктарын жалпак тил менен айтканда таштандыларды чогултуп чыгарууну уюштуруу, таза суу менен камсыздоо, айылдык аймактардын же шаарлардын калктуу конуштардын территорияларында ушу жалпыга жеткиликтүү эс алуу жайлары, натыйжалуу пайдалануу, калктуу конуштардын аймактарын абаттоо, бул жашылдандыруу, көрктөндүрүү же көчөлөрдү жарыктандыруу сыяктуу ушул багыттар боюнча жакшынакай натыйжаларга жетиштик. Ысык Көл облусу боюнча ийгиликтүү аймак 2 долбоору 2025 жылы аяктайт. Бул ирет пилоттук аймак катары Ысык Көл, Түп жана Тоң райондору кирди. Долбоор айыл өкмөттөрү менен болгон каражаттарды колдонуп, башкаруунун ыкмаларын жакшыртып жана өз тургундары менен тыгыз иш алып барууну максат кылат. Көптөгөн үмүттөрүбүз бар. Бизде да чоң айыл өкмөт, райцентр, көйгөйлөр көп. Ошо көйгөйлөр чечкенге жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп атат да. Эң биринчи көйгөйүбүз таза суу да. Бул мурунку проектлер менен, арис менен таза суу программасында райцентрлер каралган эмес да. Ошондон жасалбай калган, бизде 61 жылы салынган система эски, күнүгө жарылат. Күнүгө ушу элдерде аябай нааразычылык, көйгөйлөр көп да. Эң биринчи ушул таза суубузду жасап алалы деген ниеттебиз. Ысык Көл, Ош, Нарын жана Жалал Абад облустарынан 17 муниципалитеттер күнүмдүк башкаруу тажрыйбасынын алкагында калк менен мобилдик кайтарым байланыш механизмин ишке ашырышты. Акыны өз убагында төлөөнүн аркасында 24 муниципалитеттердин 31 миңден ашык жашоочулары ичүүчү таза суу менен камсыз болгон. 9 муниципалитеттерден 23 миңге жакын жашоочулар таштандыларды чогултуу жана чыгаруу боюнча сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрдү алышкан. Жанара Алмазбек кызы, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Ысык Көл жаңылыктары. Тоң районда балык уулоочуларга каршы күрөшүү багытындагы атайын кыдыруу болуп өттү. Бирок адаттагыдай эле ууру кескилер кармалган жок. Жайылган торлор чогултулуп, жараксыз абалга алынып келинди. Кытай өлкөсүнөн кыйналып кысталбай эле алынып келип алышкан торлордун баалары арзан болгондуктан учурда браконьерлерди ооздуктоо кыйынга турууда. Кийинки материал. Балык уулагандарга каршы күрөшүп, күндөп-түндөп кыдыруу иштери жүргөнүнө карабай, көл бетине тор жайгандар азайбай келет. Тоң районунда дагы иш кызуу. Жайылган торлор жыйналды. Эч ким деле капа болчудай эмес. Ал анткени баасы арзан. Кытайдан алып келүү оңой эле өңдөө. Убара болуп, узун түндө уйку көрбөй, таң күнү талаада жүрүү оңойбу. Уурулар колго түшпөсө, себеби аныкталбаса, кыйынчылык өңдөө. Кыдыруу жүрөт деген сөз желдей тарап кетеби, айтор түшүнүп болбойт. Торлорду тазалоо максатында
Ысык-Көл областтык мергенчилик жана балыкчылык коомунун ишкер инспектор балдар менен рейдке чыктык элек. Буюрса келип, мына тор тазалап, мындан ары браконьерство азайса экен деген чоң үмүттөбүз. Ушул эми колдон келишинче көл тармагында карап тазалоо максатында жанагы мыйзамсыз охотко чыгууну карап ушинтип эмгектенип браконьерство менен күрөшүп атабыз. Балык санын көбөйтүүнү көздөгөн адамдарга адистерге мүмкүн болушунча шарттар түзүлүп жатат. Чоң ылдамдыкта жүрүүчү кайыктар бар. Үч миң метрдей тор алынып атат. Az дагы чыгып атат, дагы келе атат. Катердечи. Şu gölge тазалауга чыкканбыз. Тор көлдүн үстүндө тазалап атабыз. Тазалыкта карап атабыз көлдү. Тоң районундагы балык чарба ишканасы өлкө боюнча бирден бир ишкана. Колдоо көрсөтүү гана зарыл. Икраларды алып өстүрүп, көлгө кое берүүдө жасаган эмгектери зор. Жалаң суу кечип иштешет. Айлык маяналары деле чеке жылытарлык эмес. Ошол жумушчулардын тарткан түйшүктөрүн балык уулап, уурдап саткандар ал 2 саатта жокко чыгарып коюшат. Өзгөчө балыктардын урук чачып көбөйүү маалында этият болууга үйрөнсөк дешет көпчүлүк эл. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Тоң районунан. Балыкчы шаарына акылдуу эсептегичтер коюлууда. Бул эсептегичтер электр энергиясынын коммерциялык эсепке алат, автоматтык түрдө колдонулган энергияны эсептейт. Булар Балыкчы шаарындагы Айылчиева, Кызылсаз, Строительная көчөлөрүнө орнотулууда. Жалпы бир фазалуу электр эсептегичтерине бүгүнкү күндө 202 даанасы алынып келинди. Кененирээк Жазгүл Сатаева токтолот. Ушул пайдаланып жаткан эмелерди жеринен келип текшербестен эле биз серверден эле көрө алабыз да. Бул жерге жерине келип карабастан эле серверден эле толук информацияны ала алабыз, толук маалыматты. Акылдуу эсептегичтер Балыкчы шаарындагы Айылчиева, Строительная жана Кызылсаз көчөлөрүнө коюлууда. Бул эсептегичтердин өзгөчөлүгү колдонулган энергияны автоматтык түрдө тастыктайт. Керамзитная подстанциясынан кустовая база фидерине толук бардыгына тең коюлуп жатат азыр. Бүгүнкү күндө бир жумадан бери орнотуу, сыртка чыгаруу иштери жүрүп жатат. Бул болсо кардарларга бардыгы бекер коюлуп жатат. Бул долбоор өз максатына жетип ийгиликтүү ишке аша турган болсо, мындан ары дагы бардык абоненттерге ушундай эсептегичтерди коюу биздин жетекчиликте пландалып жатат. Электр эсептегичтерди орнотуу ишин Балыкчы шаардык электр тармактары ишканасынын кызматкерлери жүргүзүүдө. Эсептегичтер адаттагыдай эле эшикке орнотулат. Бүгүнкү күндө бир фазалуу электр эсептегичтеринен Балыкчы шаарына 202 даанасы келди. Ал эми 3 фазалуу электр энергиясын колдонгон абоненттер үчүн 24 келген. Бул счетчикте азыр мына бир кнопканы басып, бул жерде азыр чыңалуу 240 вольтту көрсөтүп жатат. Үйгө кетип жаткан ток 5-9 ампер. Бул болсо 1,4 киловатт үйгө пайдалануу болуп жатат деген көрсөтүп жатат. Бул жерде абонент өзү дагы көрө алат муну. Ушул эле турган маалыматтарды биз ресте отуруп эле серверден толук маалыматты ала алабыз. Бул жерден показанияларын да чогулта алабыз. Үйгө канча ток кетип жатканын жана счетчиктен сырткары эгерде башка бир пайдалануу кошулуулар боло турган болсо, ошолорду да көрө алабыз биз серверден. Ошондой эле Ысык-Көл облусунун бардык аймактарына чыгыш электр тармактары ишканасы тарабынан электр жабдыктарын сактоочу аппараттар орнотулууда. Жалпы бул аппараттардан Ысык-Көл облусуна 10.477 даанасы келген. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Сергей Мищенко, Ысык-Көл маалымат кызматы үчүн Балыкчы шаарынан. 1947 жылы 10 декабрда Бириккен Улуттар уюму тарабынан адам укуктарынын жалпыга таандык декларациясы бекемделген. Бул күнгө карата Касым Тынстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университетинде тегерек стол өткөрүлдү. Уюштуруучулар адам укуктары жана милдеттери туурасында видео материалдарды даярдашып, студенттерге кеңири чагылдырып беришти. Кененирээк Ултай Курбанкулов айтып берет.
10 декабрь адам укуктарын коргоо күнүнө карата Касым Тыныстанов атындагы Ысык-Көл мамлекеттик университети жана Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын облустагы өкүлү тарабынан тегерек стол уюштурулду. Иш-чарага облустун ар кайсы тармагында иш алып барган укук коргоочулар келишип өздөрүнүн презентацияларын, докладдарын жакташты. Жыл сайын 10 декабрь адам укуктарын коргоо күнү да. Жыл сайын биз ушул 10 декабрга карата бир айлык өткөрүлөт. Бир айлык ошол жанагы ар кандай мектептерде, орто окуу жайларда, жогорку окуу жайларда, өкмөттүк эмес уюмдардын катышуусунда, укук коргоо органдарынын, прокуратуранын катышуусунда жыйын өткөрүп турат. Биз ошолдо жыл сайын жыл ичинде болгон адам укуктарынын сакталышы боюнча маалыматтарды пикир алышып турабыз да. Ар кандай докладдык темада сүйлөйбүз. Ошондуктан бул баягы жарандардын укуктук сабаттуулугун арттыруу максатында өткөрүлүп турат да. Быйылкы жылы дагы бизде укук кирбени долбоору деген долбоор баардык Кыргызстандын баардык райондорунда жүрдү. Биз эл менен жолуктук. Эмне көйгөй бар экен биз өзүбүзгө алып азыр анализдеп тиешелүү министрлер кабинетине, башкы прокуратурага жөнөтүп атабыз каттарды. Тегерек столдун максаты студенттерге адам укугу жөнүндө түшүнүк берүү, өз укуктарын коргоону үйрөтүү, укуктарды билүү менен милдеттерин так аткаруу болуп эсептелинет. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты баш мыйзамда каралган Конституциядагы адам укуктарын коргоо боюнча жаңы концепцияларды талкуулоо маселесинде өзгөчө азыркы жаштарды, студенттерди укуктарын, өздөрүнүн укуктарын билиш керек. Мына ошолорду жаштарды тарбиялоо максатында ушул иш-чараны өткөзүп жатабыз да. Негизинен бул иш-чара негизинен ушул күнү гана өтүп калбастан биз буга чейинки деле иштерибизде, өзүбүздүн тарбиялык иштерибизде деле пландарына киргизилген. Негизи ар бир адам өзүнүн укугун билиш керек. Мына ошол укуктарды көпчүлүк учурларда азыркы жаштар, студенттер өздөрүнүн укуктарын билишпейт. Мына ошол укуктарын билиш үчүн ошол омбудсмен менен бирдикте, акыйкатчы менен бирдикте, ички иштер министрлиги менен, прокуратура кызматкерлери менен биз ар дайым байма-бай байланышта болуп турабыз дагы. Мына ушул иш-чараларды жогорку деңгээлде өткөзгөнгө аракет кылып жатабыз. Кыргыз Республикасынын Конституциясы ар бир жарандын укугунун расасына, жынысына, тилине жана эркиндигине карабай бирдей экендиги бекемдейт. Мамлекет ар бир адамдын укугуна жана эркиндигин туура пайдаланышына кепилдик берет деп билдиришет уюштуруучулар. Эске салсак, облустта 15 күндүк декада өткөрүлүүдө. Улутай Курбанкулова, Нурлан Чойбеков, Мадина Бакирова, Каракол шаарынан. Ак Суу районунун Теплоключенко айылындагы Чыңгыз Айтматов атындагы китепканада 12 декабрь адабият күнүнө карата китепкана биздин руханий байлыгыбыз деген темада иш-чара уюштурулду. Иш-чарага китепкана башчылары жана мектеп окуучулары катышып, Кыргызымдын чыгаандары деген аталышта сахналаштырылган сценкасындагы окуучулар коюшуп, мугалимдер арасында билим ордо оюну уюштурулду. Бул тууралуу кийинки материал. Чыган мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун кыргыз жазмасынын негиз салуучусу Касым Тынысановдун, белгилүү окумуштуу лингвист-түрколог Кусейин Карасаевдин урматына Кыргызымдын чыгандары деген аталышта окуучулар сахналаштырган оюн-зоо коюшуп, көрүүчүлөргө тартуулашты. Манасың менден эл бекен, манастан көбөшкен бекен. Ат өлсө солу, ага өлсө жеңилирээк деп ага айта салсам. Оңбогон акмагың болсун, канкоң тирүү турасың, кайратыңды койбойсуң. Ага сөзүң билбейсиң, бизди көзүң илбейсиң, бири-бирибизге тийбейсиң. Меде кылып ишен олтурган ушу балтыр бешик балабы? Кыргызымдын чыгандары деген аталыштагы сахналаштырган көрсөтүүдөн тышкары аталган китепкананын кызматкерлери флешмоб уюштурушту. Андан соң китепканачылар арасында билим ордо оюну орун алып, жыл ичиндеги аткарылган иштер ортого салынды. Быйылкы президентибиздин концепциясын адеп ахлактык баалуулуктар боюнча концепциясын талкуулоо боюнча ар бир китепканачылары өзлөрүнүн тапшырмалары бар. Ошол тапшырмаларды аткарышып, жылды жыйынтыкташып, кандай иш-чараларды өткөзүштү, ошолор жөнүндө көрсөтүп беришет. Негизи биздин темабыз китепкана биздин руханий байлыгыбыз деген бул тема болуп эсептелет. Чыңгыз Айтматов атындагы китепканада 25 миңдей окуу китептери бар болсо, 1000ден ашык окурмандары активдүү китеп окуп келет. Иш-чаранын жүрүшүнөн көп китеп окуган окуучуларга театр окурманы деген наамдар тапшырылды. Окурмандарыбыз активдүү. Биздин быйыл 1200
окурманыбыз бар. Мынакей бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыңар. Бул Киров мектебинин 9 классынын окурмандары. Биз булар менен 5 класстардан бери иштешип келатабыз. Эжи Динар эже дагы абдан активдүү, өзү дагы биздин мыкты окурман. Бүгүн бул окурмандарыбызга театр окурманы деген грамота тапшырабыз. Театр окурманы деген наам берилип, бардыгына грамота тапшырабыз. Булар абдан активдүү катышкан окурмандарыбыз. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун китептерин алышат. Ушул ценкага даярданарда Жусуп Абдрахманов жөнүндө маалымат алып кеңири даярданышты. Мыкты иштерди уюштурушуп, адеп алхактык баалуулуктарды алга жылдырууда. Окурмандарды жетиштүү китептер менен камсыз кылып келишкен бул китепкана көптөгөн иш-чараларды өткөрүшүп, мектеп окуучулары менен тыгыз иштешип келет. Талант Айдарбеков, Нурлан Асанов, Сергей Мишенко, Ызык Көл жаңылыктары. Каракол шаарындагы Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайында "Сенин ден соолугуң, сенин укугуң, сенин жоопкерчилигиң" деген урандын алкагында студенттер арасында эстафета оюну уюштурулду. Ага аталган окуу жайдын студенттери тайпа болуп катышып, эпчилдигин, ылдамдыгын жана активдүүлүгүн көрсөтө алышты. Иш-чаранын негизги максаты студенттерди дени сак жашоого үндөө болуп саналат. Соңунда жеңүүчүлөр аныкталып, уюштуруу топтун атынан кызыктыруучу белектер жана дипломдор тапшырылды. Иш-чаранын негизги максаты студенттердин аралык ынтымагын бекемдөө, ден соолукту чыңдоо жана жанагындай жугуштуу оорулардан алдын алуу иштери жүргүзүлүп жатат да. Буга чейин өткөн жумада 29 ноябрда дагы бир областтык спирт борбору менен бир иш-чара өткөрдүк. Анда дагы студенттерге ата кино тасмалар көрсөтүлүп, суроо жооп иретинде студенттерге жакшы кеңири түшүнүк берилди. Жети Өгүз районунда кийинки кездери улуттук оюндарга өзгөчө көңүл бөлүнүп, райондогу Көкбөрү командасы эл аралык мелдеште ийгиликтерге жетишкен. Бул ирет облустук деңгээлде улак мелдеш өткөрүлүп, 40ка жакын команда күч сынашты. Мелдеш жаштар арасындагы ынтымакты бекемдөөгө багытталып, соңунда жеңүүчүлөр аныкталды. Теманыга журналист Жанара Сагындыкова токтолот. Эзелтеден көкбөрү эрендердин таймашы, азаймаган айбаты, абалтадан көкбөрү арстандардын таймашы. Тулпарынын жалында каруу кол карышкан, жула кире тартышып, алышкандан алышкан, алка шалка тергетип, алдын бирип тердетип, алдырышпайт намыстан. Тилекмат айылынын оюн таласында облустан келген 36 команда жер улакка түшүштү. Жети Өгүз райондук мамлекеттик администрациясы район акиминин колдоосу менен спорт бөлүмү тарабынан уюштурулду. Мелдеш ынтымакты бекемдөөгө багытталган. Спорт оюндарына биз райондук мамлекеттик администрациясы жакындан жардам берип келатабыз. Буга чейин дагы биздин райондон республикалык деңгээлде көкбөрүчү оюнчуларыбыз барып, райондон областтан 3-чү орунду алып 600 000 призовый утуп кеткен. Ошого эле райондук мамлекеттик администрация дагы мындан да олорго дем болсун деп ушундай иш-чараларды уюштуруп атабыз. Оюнга кеткен призовый фондубуз 125 000, биринчи, экинчи, үчүнчү орун. Буюрса азыр жаштарыбыз маанайы жакшы. Ынтымак кубок үчүн байге фонду 120 000 сомду түзүп, райондук спорт бөлүмү уюштурууну колго алган. Оюндун жүрүшүндө көз салып колдогон көрмандар да арбын болду. Спорт бөлүмүнүн инструктору Сагынбек Жумаев жыл өткөн сайын райондо улуттук мелдеш жанданып, балбан билек оюнчулар ийгиликтерге жетишип келгенин белгилеп өттү. 120 000 сом акчалай каражат айыл өкмөттөр байге орундарына коюп берди. Андан сырткары райондук мамлекеттик администрация тарабынан өнүктүрүү фонду аркылуу 100 000 сом акчалай каражат ушул байге орундарына жана мындай тамак аш, ысык тамак ашына каралып атат. Өзүбүздүн райондун ичинен ар бир айылдан 2-3 командалар келишти. Ошондой эле Ысык-Көл району, Түп, Ак Суу райондорунан, Каракол шаарынан командалар келишти да. Улуттук спорт оюну улакка аябай күч алууда. Жаштар особенно жакшы тартылууда Көкбөрүгө. Көл областында Кудайым буюрса мына уже 4-жылга жакшынакай ушундай жер улак оюндарын уюштуруп, ушул оюндарды негизги максатыбыз жылкынын асыл тукумдуулугун өстүрүү максатында.
жаштарыбызды спортко тартуу максатында ушу жаштарды баңгизаттан, ичкиликтен алыс болсун деген гана ниеттерибиз менен ушундай тойлорду уюштуруп келип атабыз. Ушул биз Көкбөрү Федерациясында кызмат кылып келатабыз. Ушул көлүбүздүн ушундай жакшынакай жеринде ушундай жакшы тартиптүү оюндарыбыз өтүп келатат. Ушуну менен дагы өрчүндөтүп өстүрүп, малдын асыл тукумдуулугун арттырып алсак деген ниеттерибиз бар. Күнү кечке мыкты оюн көргөзгөн командалардын аракети бааланып, соңунда жыйынтыгы чыгарылды. Район акиминин колдоосу спорт бөлүмүнүн демилгеси менен уюшулган ынтымак кубогунун биринчилиги боюнча биринчи орунду Ак Суу районунун Абай командасы, экинчи орунду Тоң районунун Саякбай ата, ал эми үчүнчү орунду Түп районунун Бирлик командасы, төртүнчү орунду болсо Жетөгүз командасы ээледи. Мелдеш ийгиликтүү жыйынтыкты алып, оюнчулар уюштуруучуларга ыраазычылык билдиришти. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Сергей Мишенко, Жетөгүз району. Азыр урматтуу теле көрүүчүлөр, назарыңыздарды эл аралык жаңылыктарга бурам. Олаф Шольц Германиянын канцлери болуп шайланды. Социал-демократтын өкүлүнө Бундестагтын 395 депутаты макулдоошун берди. Бул тууралуу немис маалымат булактары жазды. Жаңы канцлердин инаугурациясы Белевью сарайында өтүп, президент Франк Валтер Штайнмайер канцлердикке дайындоо жөнүндө жарлыктын көчүрмөсүн тапшырды. Олаф Шольц өлкөнү 16 жыл башкарган Ангела Меркелден кийинки 9-чу канцлер болуп калды. Ал 1958 жылы Оснабрюкте туулган. Адистеги юрист. Шольц Бундестагтын эки чакырылышына 1998, 2001 жана 2002-2011 жылдары депутат болгон. 2007-2009 жылдары Германиянын өкмөтүндө эмгек министри. 2011-2018 жылдары Гамбург шаарынын мэри. 2018 жылдын март айынан тарта Германиянын вице-канцлери, финансы министри кызматтарын аркалаган. АКШ президенти Джо Байден менен Орусиянын лидери Владимир Путиндин телекөпүрөсү 2 саатка созулду. Анда эки тараптуу мамиледен баштап азыркы эл аралык абалдын орчундуу маселелери, Орус-Украин чек арасындагы чыңалуу талкууланды. Бул видео сүйлөшүү Батыш менен Киев, Москва Украинага кол салууга даярданганын чалгын маалыматка таянып айтып чыкты. Мамиле курчуган учурга туура келди. 7 декабрда Москва убактысы боюнча кечки саат 6-да Путин Сочидеги резиденциядан, Байден Вашингтондон, Ак үйдөн видео байланышка чыкты. Эки лидер телекөпүрөсү жабык өтүп, журналисттер катышкан жок. Президенттер учурашкан кыска гана видео жарыяланды. Европада газдын баасы бүгүн 3-чү күнү катары менен көтөрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө 1000 куб метри $1150 ашты. Европада газдын баасынын өсүшү апрель-май айларында башталган. Анда 1000 куб метрине $250-300 болсо, жайдын акыркы күндөрүндө бир күндүк жеткирүү келишиминин баасы бир топ өзгөргөн. Ал эми октябрь айынын башында $600 ашкан. Ноябрдын башында газга болгон баа $750 түшүп, кайра кескин көтөрүлүп кеткен. Акыркы 3 күндө $1150 сатылып баштаган. Европада 1996 жылдан бери газ сатып алууда мынчалык жогорку баа коюлган эмес. Эксперттер баанын көтөрүлүшүн бир нече факторлор менен байланыштырып жатат. Жер астындагы кампаларда газдын азайышы, негизги жеткирүүчүлөрдүн чектөө киргизиши, Азияда суюлтулган газга суроо талаптын жогору болушу. Азырынча Европада газ рыногундагы кырдаал оор бойдон калууда. АКШ 2022 жылы Кытайдын Бейжин шаарында өтүүчү кышкы олимпиадада 2022ге дипломатиялык бойкот жарыялады. Ак үй Кытайдагы адам укуктарынын абалына тынчсыздангандыктан бул оюндарга расмий делегация жөнөтүлбөй турганын билдирди. Билдирүүдө америкалык спортчулар олимпиадага катыша алары жана өкмөттүн толук колдоосуна ээ болору айтылган. Кытай буга чейин бойкот жарыяланса, чечкиндүү каршы чараларды көрөрүн билдирген. АКШнын президенти Джо Байден өткөн айда бул иш-чарага дипломатиялык бойкот жарыялай турганын айткан. Ак үйдүн басма сөз катчысы Джен Псаки дүйшөмбү күнү бойкотту ырастап, администрация олимпиаданын шаңданышына салым кошпой турганын айтты. АКШнын дипломатиялык же расмий өкүлчүлүгү Кытай Эл Республикасынын Шинжан аймагында адам укуктарынын одуну бузулуп жана зомбулук орун алып жатканда бул оюндарга адаттагыдай иш катары мамиле кылышы мүмкүн эле. Бирок биз андай кыла албайбыз, деди ал. Псаки айым АКШ өкмөтү ушул учурга чейин машыгып келген спортчуларды ыңгайсыз абалга коюу туура кадам деп эсептебей турганын. Псаки айым АКШ өкмөтү ушул
учурга чейин машыгып келген спортчуларды ыңгайсыз абалга коюу туура кадам деп эсептебей турганын, бирок АКШнын расмий делегациясын 2022 жылкы оюндарга жөнөтпө кескин билдирүүсүнүн белгиси экенин кошумчалады. Сиздер бейшемби күнгө каратылган жаңылыктар топтомунун кечки чыгарылышы менен тааныш болдуңуздар. Мен сиздер менен коштошом, кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.